Assalamu alaikum, hurmatly görүүчүлөр, ат сүйүүчүлөр. Бүгүн Кудай кааласа Нокендеги белгилүү түгөл саяпкерден Кудай кааласа 3 ат чыгат экен ака. 2 кунан 1 тамай ат чыгабы ака? Азыр маалыматтарын тегиз илдетик менен, кырат менен алабыз ака. Ине жибине чейин дегендей жакшы маалыматын алып беребиз көрүүчүлөр. Эгер кайсы бирин жактасаңыздар, кунан издегендер, кунан машалла, мынакей экинчи атыбыз туугандар. Өтө мындай казыктар күчтүү чапсаң ат экен ака. Өтө кажыр, өтө кыйын кажыр. Кандай эмесе мында маалыматын баштадык түгөл эке. Мунун маалыматынан айта турам. Биринчи муну чоң атасын айтайлы. Бүт баягындай кыйын аттын немеси бул. Баягы кара шалпаң деп коет. Канегеде. Кара шалпаңдын баласы 3 кашка. 3 кашканы биз өйүргө салганбыз. Өйүргө салганда 3 кашка туу неме? Каспидания туулат. Каспиданияны мунун баласы бул. Ушу далушулат, Каспиданияны Ахмат аке алат да, Ахмат бай. Нокенди Ахмат аке алып, ал 1 жыл коет. Ошондо ушу пулун түшөт да. Бул энесинде бул неме бар? Хан урук бар. Эне жагы хан урук айлешет. Ахмат акенин жылсында туулган бул. Болду. Анан буну чаптың балага каласың. Жаман алып качат. Озу каттуу. Ака, ушул сиз көп аткардан жүрөсүз. Мындай айтканда бир саяпкерлердин бирисиз да Нокендеги. Мындай токтобогон аттарга кандай неме колдонсо болот? Сулук колдонуш керекпи же бир жашы келгенде өзү токтойбу? Ал жөнүндө айта турган болсок, аркыл. Негизинен аттагы аркыл болот экен. Токтолуп калса, анан жаш өткөндөн кийин токтолот экен ата. Жаш өткөндө токтолот. 4-5ке бары, асыйга барыбы? Али баладай да. Баладын жашына кой десең укпайт да. Чоңою үйлөн жайлан менен билип түшүнүп калат. Туура. Ошол жылкы деле ошондой сыяктуу да. Туура айтасыз Кыштысынан бери улакка салат. Кыштысынан бери чабылат. Машалла. Эмнеде Нурали деген бир жакшы жигит эле. Андан Мурат көт, Мурат раса чапты муну. Чоң галага кире берет, уштурушунда кире берет. Кайтпайт. Эч кайтпайт. Ошо айыбын да айтпайчы, айыбы ушу чабырылы, аң, жар бар таштай берет, өтүп кетем дейт. Коркпойт эч бирөө. Мындай айтканда кличка кайтпас экен да ака. Эмнеге алып келип токтотчу азыр эте эле. Бунун атасы жана Кашкар, Каспиданияны Айбек көп чапты. Көп сорундарда азыр Казакстанда бир нерседе палбан чаба деген. Видеолорун кошуп коебуз. Болду. Далил катарчы. Ооба. Азыр далил менен бардык нерсе ушундай болуп калды го ака. Азыркы бою канча чыгат ошондо түгөл эке? 1.55 бар. 1.55 бар, 1.55 бар. Таза кыргыз жылкы туугандар. Окей. Машалла, мындай жыгылдым, тыгылып калдым, мен берден өтө албайм деген тема жок экен да жаныбар ошо. Хадедин боюн таштап жүрүп үстүнө шопурчу. От түшүп, өтөм дейт анар жагы. Тешпи дейт. Ооба. Жакшы, мындай ака урунган бир сүзүп алып жерин тилип алган жерлери, мындай путу колу 4 казыгы тазабы аттын? Машалла. Кароо жок, мингенде эле кутурат да бу. Мындай тебип иштеген андай адаттары жок тең ака, Рesa жок ошо. Ошо мингенде балага каласың. Жакшы. Хош, боюн айттык. Айта бериң ака. Бунун атасы ошо улак видеолорун таштап койдум. Бастыра бер азыр эле, Мара атасы чоң ошондо чоң атасынын видеолорун бардыгын далил менен кошот экенбиз ака. Далил катары кошпой берет. Болду. Пулун канча коебуз эми ака? Элге чөткөдөй эле кылып кой коебузбу? Чөнтөгө карап. Матрас кое берейин деп атам. Эми жакшы аттын баласы жакшы болот, өзү дагы жакшы болсо ака. 280 миң. Азмаз кем ол. Ака жакшы эле, кымбат эмес. 280 миң сом. Салам десечи, эми жаңасы деген. Азыр эми бөртүптүр. Азыр любой келе салса бара берет. Кайтпай бара берет. Салып көрөбүз, ишенбегендербиз. Болду, келип салып көрүп алса болот, Салып көрөбүз. Ака бул атты менимче Пресскеден бара берет да. азыр кармап, мисалы алам деген адам бер салып көңүлүн толтуруп туруп, өзүнүн көңүлүнчө жаратып туруп анан багууга киргизип койсо деле боло берет экен бул атты. Буну али баяндай.
байтал бийлерге, жаш бийлерге кой берсе. Же айгыр кой бериш керек дейсиз бек, Ошондой жаман адаттары калып кетиши мүмкүн. Болду. Кайра башынан багып, кайра жакшы тарбия кылыш керек дең, Болду. Базарыңызды өссүн анда, жакшы сатып алың. Кийинки атты чыгара беребиз баны. Кийинки атты чыгарабыз. Болду. Мынакей, улакка шашып аттык эле маалыматын ушундай айтып койбойбуз дейт акам. Ака келиң анда. Жаныбар. Бул дагы бир өзүбүздүн Нокендеги жылдызы жанып, мындай белгилүү болуп калган уруктан экен, ака. Бул дагы ушу линия, бүт эле линия. Төртөө тең, Тектүү жакшы аттын балдарынан өздөрү дагы жакшы жарап келди бул ат дагы. Буну алдык эле дейм экен. Пайдаланышка. Ооба. Буну жан төрөгө чыгардык эле. Номер тура эмес коюлуп калыптыр да. Номер ката жазылып калган. Кайра эфирге чыгып атат. Эфирге чыгып атат. Болду. Анда эмесе маалыматын айтып коелу, ака. Маалыматын буну бир хан урук дейт, бир чекир урук дейт. Буну чекир уруктан кабага апарып койгон экен. Ошону туулат экен. Кабалык балдар саткан экен муну. Сен көргөндөр да таанып билип айтат да. Мындай жака барып келиптир, ар жактарга барып, үйүрдө да жүрүп келиптир. Айгыры жакшы экен анда. Колмо-кол болуп бизге келип калды да. Эми канча дагы кыргыз жылкы? Кыргыз жылкы. Талбан жылкы, мындай. Талбан жылкы жакшы экен. Азыркы жашы кандай, бою кандай дегендей. Бул деле ошо 1.55 чыгат. 1.55 чамалуу. 1.55 чамалуу. Кудай кааласа айгырына жооп беребиз. Улагы кандай болот, ака? Улагын салбадык да биз. Улагын салып текшерип көрбөдүңүз. Бирок сизге кандай не деп берди улагын? Жакшы деп келди. Анан мындай аттарга салсаң барып атат го, жакшы эле кийип кетет. Жакшы. Минген эле билинет го, жакшы. Ооба. Азыркы жашың кандай дедиңиз? Бу жазга 4 асый болот. Жазга 4 асый болот экен, кудай кааласа. Тишпишин деле ачып көрүп сизчелик билген адамды жок болсо керек бу жерде тишин ачып көрүп эле. Азуулар күчтүү ака? Машалла жаныбар, күчтүү азуудан деген өтө жоон экен азуусучу. Күчтүү жылкыда азуу кетте болот дейт го. Ошондой ошентип коюшат анан. Жакшы. Кароого мүнөздөр кандай мунун ака? Жоош, бул деле жоош. Жакшы тарбия алган экен, жоош жылкы. Жакшы. Мунун пулун чөнтөккө ылайыктап коесузбу эми муну? 250 миң деле коебуз. 250 миң сом. Мындай айгырга алган адам коркпой алып койсо болот, Коркпой Кулундуу беге, Бооз белери желедегилерге деле тең, койсо болот. Кулун иштейт, чочпой койсо. Андай тема жок тең, Андай тема жок. Болду. Мүнөздөр жакшы экен, така-пакасын эми сиз такалай элексиз, эми пайдаланышка алгансыз. Такасы, жаңы такасы бар экен. Путу колу ден соолугуна жооп бересиз, ака? Бар жооп. Төрт казык таза мынакей туугандар. Эгер ат жаккан болсо эле, түгөл экебизге чалып байланышып, уну канча, муну канча деп сурай беришет эми, Болду, анда базарыңызды берсин, ака, жакшы сатып алың. Эгер биз себеп болуп кимдир бирөөгө насип болуп турган болсо, жактырган болсо беребиз. Берекелүү жакшы адам болуп калсын жаныбар. Бул баягы атактуу Жайхун уруктан. Линиясы. Линия Жайхун. Бунун чоң атасы Өзбекстанда. Азыр деле бар экен. Өзүбүздүн таза тектүү кыргыз жылкылардан экен анда, ака. Акыл эке барбы? Кызыл тууда. Ооба. Ошол кишинин жылкысынан чыккан жылкылар да. Жакшы. Баары эле тегиз улакка жүгүрдү да алар. Ооба, Жайхун уруктар экен, Жайхун азыр Өзбекстанда ушу Бекмосундар көп чапты алатты. Бул аттын небереси. Бунун атасын Меримбекти азыр. Жүгүрүп атат. Жакшы жарап келет ат экен, Бирок бул чоң чыкты бул. Неге дегенде энеси чоң каттай бейле да. Каттай бейле. Мына былтыр ками минилбеди бул. Ошого үйрөнүп калды. Жакшы. Бурмуштары үйрөнүп калды. Газир жылкылар да булар. Кыргыз жылкыга жетпейт экен ат мүнөзүнө келгенде, Мынакей. Берки эми ат азыр чоңун издеп атышат. Чоң ака бир улакта бир жакшы бир келе чыдайт дагы. Кийинкиде келеге уже бутун алмаштырып алат экен да атчы. Бул Жайхундар деле баары эле жүгүрүп атты. Ал чекир урукка окшоп булар. Баракан жылкы келет экен. Чекирди өзү ака ушакта кое берип, чекирам өзү көбөйүп кетти да ака. Ал канын бири-бирине коюп коюшту. Ошондой майдаланып кетти ака. Жакшы. Ака жакынырактан кылып, бир жакшы кылып сыныбаш мүчөсүн тартып коелу дагы, анан баасын айтып, же баасын акырында айтып коебузбу ака? Болор баасын азыр деле акырында деле.
Aşırbayız, yaşırbayız, bir жақсы кылып баа коюп беребиз дең элге, а? Жаккына. Машалла, мынакей таза кыргыз жылкы тугандар. Көкүрөк баш мүчөсү жакшы экен бирокчу. Сөөктү. Ден соолугуна жооп бересек, а? Буту колу таза. Таза. Жакшы. Бул жазга жаңа неме пишти чыгабы? Жазга пишти чыгат, а? Пишти болду. Жакшы. Басы, басы канча болот экен мынакей? Сатыла турган эмне кылып айтайын? 180 миң эле деп айтам. 180 миң сом тугандар. Тез эле сатыла турган кылып. Болду. Ушундай түз бастырып барып кийинкисин минип келе берет эми, чаткаян тартып коебуз, а? Болду, азыр эт барып алмаштырып келе бересиң, а? Мынакей чаткаягы. Чатка аяктары кенен.